Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто белгилүү журналист, публицист Кубан Мамбеталиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кубан мырза, акыркы учурларда Кыргызстанда күндүн темасы болгон Орхон Инанды боюнча көптөгөн талкуулар жүрүп атат. Деги эле Орхон Инанды ким болгон? Бул Кыргызстанга таанымал инсанбы? Ооба, Кыргызстанда Сипат деген эме бар да, Сипатта азыр сапат болуп калды. 16-жылы Турцияда эме көңтүрүш болгондо ошондо тиги бийлик, Турциянын бийлиги бизге ошонун баарын бизге өткөрүп бергиле. Булар Фетхулла Гулендин террористтик ФЕТО деген террористтик уюмдун мүчөлөрү деген ошондой бир айтылып калганда дооматтар. Бул эми субъективдүү, тенденциялуу түрдөгү дооматтар да. Ошол система, чоң система, бул жерде канча 20-дан 30га жакын лицей бар, Оштодо бар, Кызылкыяда да бар, толтура, бүт республикада, Бишкектин ичинде эле 5-6 бар. Анан кийин университет, чоң университети бар, Ала-Тоо деген университети. Мурун Ататүрк Ала-Тоо деп аталчан, анан 16 жылдан кийин жанагы болгондон кийин ошол Сипат системасы сапат болуп калды. Анан кийин 30% мамлекетке өттү, биздин Министерство образованияга. 70% тиги фонддордо калды, Турциянын фондуна. Муну Фетхулла Гулен деген чоң аалым, проповедник деп коет. Бул тиги исламдын мындай чоң бир салкар адамы. Ошол эмне себептен Гулен? Анан кийин буну бар тең эле тааныйт, бул кишини көп болду. 25 жылдан бери иштеп атат ушул Сапат эме системасы. Жана Орхон Инанды ошо биринчи келгенден бери ошонун жетекчиси. Ошондон бери эле келатат. Азыр Нурлан Карпилдиев деген кыргыз жигитибиз да жетекчи болуп атат. Негизги ошол Орхон Инанды турат да башында. Анан бар тең тааныйт, мына газеттердин баары жазып чыкпады. Бүт газеттердин баары жазып, Сапаттын жетекчиси Орхон Инанды жоголду деп, мына мисалы моундай бир газетибиз бар, жазып коюптур минтип. Анан мындай кылып жазат, анан тиги кимдин Орхандын сүрөтүн эмес, Орхандын сүрөтү менен көрсөтөйүн. Ал элчинин сүрөтүн берип коюптур. Фурат деген, Тиңгиз Фурат деген элчинин сүрөтүн бизде иштеп кеткен, ошонун сүрөтүн берип коюптур да. Эми мындай бул жерде бул эми кайгылуу окуя болду да. Жоголуп кетти. Машинеси табылыпты, шаар ичинде табылды машинеси, өзү жок. Мына ушул күнгө чейин жок болуп атат. Эмнеси, кайда кеткени мына ошондой, анан версиялар жаратат. Кандай версиялар болушу мүмкүн? Версиялар, биринчи версия мындай. Муну Туркиянын жана спецслужба деп коет, Туркиянын атайын кызматтары муну уурдап, жашыруун түрдө алып кетти деген версия бар да. Турцияга алып кетет да, анан ошол жерден элге көрсөтүп, анан түрмөгө тургузат, срок берип, соттон өткөрүп. Эмне үчүн мындай версия пайда болуп атат? Себеби бүгүнкү күнгө дүйнөдө бул 100дөн ашык, 130 бир нече мамлекетте ушундай система бар, окуу жайлары бар, ушундай угушулганда. Бул феноменальный нерсе да, бул Гулендин эмеси жанагындай мектептери да. Анан кийин ошолордун жетекчилерин азыр ошентип чыгарып кетип атат да. 100дөн ашык кишини ошентип чыгарып кетиптир. Кээ бир мамлекеттер өзү өткөрүп берет, тиги сурагандан кийин. Кайрылган да тиги бийлик, мондай эмне бизге да кайрылган. Бизге кайрылган Атамбаевдин учурунда Атамбаев жок деп койгон, Назарбаев жок деп койгон, Путин жок деп койгон. Башка мамлекеттер макул болуп туруп жаап салышкан бул эмелерди, мектептерди. Мыйзам ченемдүү көрүнүш дабы. Анан кийин ошол жерде мектепте иштеген баары тең мындай экстрадиция чыгарып салган мамлекеттен кеткиле, өзүңөрдүн өлкөңөргө кеткиле деп койгон да. Бул Инанды болсо кыргыз жаран болуп калган. 25 жыл биякта жашагандан кийин кыргыздын жарандыгын алып туруп, ошол жерге биздин жараныбыз болуп калды да. Анан кийин 100 киши болуп атпайбы ошондойдун. Жакында эле Гулендин, Фетхулла Гулен Америкада жашайт азыр. Ал политический мындай беженец деп коет. Иммигрант. Анан кийин ошол жерде Гулен жашаган, ошол Гулендин бир тууган эмеси, тууганынын баласын, племянниги да, Кениядан кармап Турцияга алып барып соттоп жиберишти. Мына ошол топтун ичине кирип калды го деген бир версия бар да, бул Инанды ошол топтун. Экинчи версия болсо, бул мындай финансовый жагынан балки мындай выкуп алабыз деген, бакча алабыз деген бул криминал дүйнөнүн эмеси жарчу. Бирок ал белгилүү адам да, криминал дүйнөлүк мындайга барыштын андайга нетпейт го. Ошол эле версия туура го, ошондо тияка чыгарылып кетти. Бирок чыгарылып кеткенде кандай түрдө чыгарылып кетти? Тигилер өздөрү келип туруп бу жерде биздин атайын кызматтын көзөмөлүнөн
тышкары аларга билгизбей чыгарып кет деген бар версия, бирок анда бизге шек келип атат да. Биз эмне мамлекетпиз анда бизде? Биз проходной дворбуз, каалаган киши келип туруп ушинтип алып кетет бизди деген. Алсыз мамлекетпиз биз, жок. Биздин кызмат ошол атайын кызмат, эми тиги ГКНБ деген ошол сыяктуу, милиция деген ошол сыяктуу, алар буга тымызын түрдө кошулуп жардамдашып көмөктөшкөн, ошол алып чыгып кеткенге деген дагы эмеси бар. Бирок бул версия. Буга далил керек. Азыркы күнгө чейин факт бул жоголду бул киши. Жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Жыйынтыгы эми чыгат го жакында, тирүү аман эсен болсо анда тияктан чыгат ошол маалымат. Турциядан көрсөтөт муну, Туркиянын маалымат эмелери, телеканалдары көрсөтөт. Мына чоң Кыргызстанда эң мыкты мындай мектептин системасы уюштурулган да бизде көп. Анан мына ошо Кыргызстандагы террористтердин уюткусунун жетекчиси кармалды. Биз соттойбуз муну деп туруп, анан соттолот. 104 миң киши, азыр 104 миң киши, азыркы эме боюнча 104-105 миң киши азыр мына чистка болду да, камалган, анын ичинде соттолгон, анын ичинде өлгөнү ошондой курман болду да, ушундай. Турцияда ушу политический болуп атат да, булар кылмышкер эмес. Мына мен айтайын. 2000 мектеп интернаттар жабылды, 2000. 180, азыр уже 200 болуп калды. 200 масс-медиа, газеттер, журналдар Туркияда жабылды. Анан кийин 1200 жанагындай НПО деп коет, некоммерческий жанагы уюмдар, некоммерческий организация жабылды. 2300, уже 2500 болуп калды. Вузда иштеген мугалимдер, профессорлор, доценттер ушунун баары тең кызматтан кетирилди. 3,5 миң сот менен прокурорлор кетти кызматтан. Генералдар отставка кетирди, 200 генерал кетти. Анан 5000ден ашык офицер, армиядагы офицер камакка алынды. 5000ден ашык офицер армиясында, Туркиянын армиясында иштеген офицерлердин 5000ден ашыгы камакка алынды. 120 журналист камакка алынды. Бардыгынан 27 миң киши арестован, мына арестка камалды да. Ошон үчүн бардыгынан чисткага эметкен, бар тиги эмеге туш келген, жанагы чистка деп коет да, политический чистка, ошо 105 миң киши болуп атпайбы. Мына ушундай иток, мындай иток кандай менен салыштырасыз? Муну Сталиндин учурунда болгон мындай, азыр Лукашенконун учурунда ушундай болуп атат. Саддам Хусейндин эмесинде болгон, Муаммар Каддафиникиде болгон ушундай фактылар. Кубан мырза, менде бир суроо жаралды. Эмне себептен буну ошо түрк бийлиги буларды мынчалык куугунтукка алды да? Себеби дегени бул жөндөн жөн эле мындай саясий куугунтукка Эрдоган деле алыш мүмкүн эмес деп ойлойм. А сиздин пикириңиз кандай? Эрдоган шакирт болгон. Ошо Фетхуллах Гулендин шакирти болгон. Ошондон үйрөнгөн. Анын партиясы да динге байланыштуу партия. Мунун бийлик алып келген партия, Эрдогандын партиясы диний партия. Ошон үчүн Фетхуллах Гулен буга устат болгон. Устат болуп туруп, анан ушинтип өстүргөн, муну тарбиялап өстүргөн. Анан кийин бул бийликке келгенде муну сындаган, коррупцияга малынып калдың, урматтуу жигит. Малынып калдың, ошондон чыккын. Мына мондай факты менен эметкенде, ал жаккан жок буга. Жакпады себеби Гулендин сөзү Туркияга абдан авторитеттүү, барктуу киши да. Анан куугунтук болгондо тиги жакындары муну ошо түрмөгө отургузбаш үчүн муну Америка алып барып, ошол жактан Пенсильвания деген жерде, ошол жерде жашап турат. Булар кайрылат. Эрдогандын бийлиги Американын президентине кайрылат, муну экстрадиция кылгыла дейт бул кишини. Президент тапшырма берет, ЦРУ, ФБР деген эмеси бар да, күч курамдары. Тапшырма берет атайын кызматы. Тапшырма берет, алар карап чыгат, ийне жөн баарын иликтеп чыгып айтат, бул кишиде эч кандай террористтик эме жок. Булар очень авторитетный киши, абдан авторитеттүү киши, бул эмеси жок, муну бербейбиз деп коет. Ошондо сиз түрк бийлигин сындап атасызбы? Ошондо бул эми субъективный момент болуп атат да, бул жерде жеке менчик муну сындагандан кийин, мына Лукашенкону деле сындаганда сындап атпайбы? Лукашенкону коррупцияга малынып калдың, анан кийин жанагындай куугунтук кылып атасың, тиги дегендей сталинский методдорду колдонуп атасың деп сындап атат да. Ал жакпай атат дагы. Ал ошону басып атат, ошо сындагандардын баарын басып атат. Анын ичинде аялдары бар толтура.
толтура эмелер бар да. Мына мисалы мен мону көрсөтөйүн. Мына Стокгольм дегендерде Стокгольмский центр for Free, Стокгольмский центр свободы деген бар, чоң уюм, белгилүү уюм. Мына момундай бир отчет жасады. Женщины в тюрьмах Турции деген, көрдүңүзбү? Мындай нерсе Тургут Азалдын учурунда, Тансуучилердин учурунда болгон эмес, түшкө да кирчи эмес мындай нерсе. Мына азыр мына Эрдоган учурунда болуп атат. 17-жылы чыккан Стокгольмский центр свободынын немеси. Женщины в тюрьмах Турции. Мына канча киши отурган, эмне себептен кандай болгонун болбогон эле бул настоящий геноцид болуп атат да бул жерде. Собственный эмени элди. Ошондо сиз Фетуллах Гүлендин тарапташ болосузбу? Я. Гүлендин тарапташ болосузбу? Кандай деп түшүнсөк болот? Сиз? Мен Гүлендин тарапташ эмес, мен Гүлен боюнча китеп жазгам. Муну изилдегенде бул китеп жазган, бул уникальный адам. Китеп жазган себебим мындай болгондо Гүлендин мына мисалы. Бир нерсени мисал келтирейин. 2004-жылы Северный Осетия деген Россия Федерациясы Северный Осетия жеринде Беслан деген окуя болгондо 2004-жылы Шамил Басаев деген чыкпады беле? Бесламда жанагы больницаны амалып туруп ошол жерде аялдарды, ошол жерде балдарды террор кылганда ошолорду. Ошондо бул ошого каршы сөз айткан. Ошого каршы бир Шамил Басаевга каршы сөз айткан. Террор мына сөзү. Ал сөзү бүт дүйнөгө тараган. Мына 2004-жылы жазган Мухаммед Фетхулла Гулен, өзүнүн толук аты Мухаммед Фетхулла Гулен. Мынтип жазган. Орусча жазылганда террор самое дикое деяние деген. Эң жаман ыплас нерсе деп террорду айтканда, ни одна вера, ни одна логика, ни одно мировоззрение не опустилось до того, чтобы оправдать его. Мына террорго каршы чыккан, ушинтип биринчиден айткан, ошо Бесланда окуяны биринчиден сындаган киши өзү тиги чечендин байбектери ал исламга таянган да. Бир исламдын эмебиз да, исламдын эмебиз, биз жоокербиз. Шарият боюнча эметип атабыз деп туруп ошондо сындаган мына. Анан мынтип айткан. Мындай знаменитый сөз болуп кеткенде, мусульманин не может быть террористом, террорист не может быть мусульман, террорист боло албайт, террорист мусульман боло албайт деген сөзү афоризм болуп бүт дүйнөгө тарап кетти. Фраза болуп калды, визитный карточкадай болуп калды. Авторитети чоң болуп, бул кишинин авторитети чоң да. Анан мына он выразил гневный протест на бесчинство, которое они устроили против детей. Напрямую обратился к террористам, исповедующим ислам. Сказал, что вы не мусульмане, вы не ислам, вы преступники, давайте тогда мы кылмышкерсиңер деп түздөн түз айтты да. Ошол сөзү бүт дүйнөгө тарап кетти. Анан кандайча мындай адам террорист болуп калат дейм да. Демек, саясат болгондон кийин саясаттагы ар бир нерсе ошол Гүлен болобу, Эрдоган болобу өз сөзүн элине түшүндүрүп келет да. Түркиянын президенти Эрдогандын эле өзүнүн тарапташтары бар да. Ошондуктан мен көз карашымча сиз ошол түрк бийлигин сындап Фетуллах Гүлендин таламын талашканда болуп атасыз. Дегеле ошол Түркияда ошол бийлик менен кызматташып, же болбосо ошол жакта жашап көрүп, ички саясат менен бир кандайдыр бир алакат кылып көрдүңүз беле, же кызыкчылык кылып? Жок, мен Турцияга мурун баргам да, бул Эрдоганга чейин баргам Турцияда. 4 жолу баргам Турцияга. Мурунку президенттердин учурунда, Демирелдин учурунда баргам. Анан Гургамал мамлекети, чоң мамлекет, ислам дүйнөсүнүн эң мындай ири, эң мындай үлгү боло турган мамлекет. Халифат ошо Стамбулда болгон. Акыркы халифат деген бүт дүйнөдөгү исламдын борбору, халифат. Бир кезде Багдадта болгон, ошонун түшүнүп көчүп туруп, анан акыркы кези ошо Стамбулга болгон. Мустафа Кемал халифатты Стамбулдан кетирген. Ошо менен динди ошондо бүтүргөн, ошо халифатты, мамлекетти светский момундай диний эмес жолго түшүргөн Мустафа Кемал чоң реформатор болгон. Араб тамгасынан латин тамгасын өткөргөн. Биздин профессор Касым Тыныстановдун проекти 26-жылы Бакудан жазылган проект ошонун негизинде өткөргөн. Мына жазылып турат, мен Турция болгондо Туркиянын профессорлору, ошо тил боюнча профессор мага айткан, биз үчүн бул чоң филолог-лингвист Касым Тыныстанов профессор. Мына ошонун эмесин биз колдонуп атабыз. Мына азыр ушул күнгө чейин бул латин тамгада жүрүшөт. Орхон Инанды дайынсыз жолгондон бери коомчулук кызуу талкууда. Бул кишинин окуткан окуу жайлары акысыз болгонбу Кыргызстанда? Жок, булар акча төлөйт. Бирок акча төлөгөндө сапаттуу билим алышат да буларды. Бул мектепти бүтүргөндөр дүйнөлүк олимпиадада жеңүүчү болуп чыгат. Дүйнөлүк олимпиадага катышып, математика, физика, химия жеңишет. Башка мектептерге салыштырганда бул жерде статистикасы жогору. Анан кийин азыркы учурда көп балдары эмеде окуп жүрүшөт. Чет мамлекеттеги ведущий вуздарда окушат. Ама логика боюнча бул диний болгондон кийин,
Бул диний мектептерде дин сабагы болуш керек эле, жок дин сабагы. Биздин бир газетибиз кайта улам сандан салга жазып аткан ошо 16-жылды боюм өткөндөн кийин. Ой, бул диндин эмеси уюткусу, бул жерде жанагы 5 бал намаз окуйт, бул жерде мечеттери бар, бул жерде жанагындай марш менен жүрүшөт деп кыздарды бир бөлүп коюп, эркектерди бир ооба, детский эме тиги женский эме девичий, анан кийин балдар үчүн мектептери бар. Туура, Чыңгыз Айтматовдун атындагы эркек лицейи бар, андай бар. Анан тиги Айчүрөк атындагы кыздардын лицейи бар. Туура, жок, бирок бул диндин негизине бөлүнгөн жери жок да. Бул жерде мечет жок. Бул мектептерде дүйнө жүзүндө бир дагы мектебинде мечет жок. Бир учур болуптур, мына айтып берейин, мисал катары. Бир мектепке ошондой бир жергиликтүү олигарх, бизнесмен, миллионер мечет куруп бериптир. Ошонун территориясына, мектептин территориясына мечет куруп бериптир. Анан кийин бул эмне кылат анан? Директору ошол жетекчилери мечетти таптакырын талкалап салабы? Же алып кет деп айта албайт да. Ал мечетти библиотека кылып коет. Ошол мечет бойдон турат, бирок анын ичинде библиотека, китеп гана библиотека. Мына бул дин менен демократияны бириктирген Гүлендин бир артыкчылыгы, бул дин менен демократияны биринчи ошо диний алымдарынын ичинен динди, исламды демократияга синтез кылып бириктирем деген аракетти жасап атат да бул киши. Эрдоган деле ушул аракетти жасап атпайбы? Эрдоган андай гана кылган. Эрдоган андай кылса ушунча адамды динге жакын киши деген? Динге жакын киши ушинтип отыргузабы? Эмне себептен булардын баарын жаап салды? Мына жүзмө журналистти эмнеге арестовать этти? Ошону кызыкчылык кылып бир изилдеп көрдүңүзбү, как журналист катары? Мына мен айтып берейин анда, мына Вашингтон Пост деген газет авторитетный газетпи? Вашингтон Пост деген газет Америкада чыгат. Вашингтон Пост. Ошо жазган газети мына: Эрдоган превращает Турцию в тоталитарную тюрьму. Газет официально жазып атат. Эрдоган превращает Турцию в тоталитарную тюрьму. Диктатуру. Турецкая демократия превращается в диктатуру деп жазган. Мына булар жазып атат. Мына жана мен айткан директор национальной разведки США-нын немеси, мына директор Джеймс Клеппердин айтканы жок дейт. Гүлендин жанагы тиешеси, эч кандай тиешеси жок, бул жерге бул жөнүндө сөз козгоштун да кереги жок деп айтып атат. Мына анан кийин статистиканы мен келтирдим, мына дагы бир мен келтирип коеюн. Похищение деген боюнча мына индекс прав человека Турция деген уюм ошону чыгарганда статистиканы мына похищениелерин айтып коеюн. Турция похитила более 100 предполагаемых членов движения Гүлен из других стран в последние годы. 28 невинных людей были похищены в Турции, некоторые были замучены. Пытка болуп атат. Анан кийин китептерди өртөп атат мына. 300 000 китеп өртөлүптүр. Уничтожена книга. 50 киши түрмөдөн жанагындай белгисиз, непонятный, мындай подозрительный шартта каза болуптур. Адвокаттар, миңдеген адвокаттар отурат түрмөдө. Политический заключенныйлар бар. 62 000 политический заключенныйдын саны 62. Бизде жана 3-4 эле болгону канчасы чыгардык. Мына Талгарбеков, анын ичинде Садыр Жапаров да бир кезде политзаключенный болбоду эле, 12-жылы камап салбады эле муну. Политзаключенный контор боюнча эметкенде 5-6 эле киши болгондо канча чыгардык биз. А бул жерде мына 62 000, азыркы учурда 62 000 политический заключенный, уголовник эмес булар. Анан кийин кантип айтабыз? Бул Эрдоган кантип айтабыз? Эрдоган ушу диндин эмесин эметип атат. Жанагы Фетхулла Гүлен деле сөзү болуп атпайбы? Мусульманин не может быть террористом. Мусульманин не может быть диктатором, насильником. А диктатор не может быть мусульманином. Мына ошо болуп атат. Кубан мырза, ушул сиздин статистикадан кийин бир суроо жаралды да беди. Биз Вашингтон Пост Америкада атактуу абройлуу гезит экенин билебиз, бирок Америка, АКШ ошол чындыкты чыркыратып айтат деген ишенбейсизби? Дегеним, өткөн жылы эле Бажынын төрагасынын мурда орун басары Райымбек Матраевди Магнитскийдин кара тизмесине киргизген да. Ошол чындыкка дал келеби? Сиз бул суроону берип аткан себеби, сиз көбүнчө чет өлкөлүк СМИлер менен байланыштып турасыз. Алар менен таанышсыз. Матраимовдун Магнитскийдин списогуна киргизген анда колдогону да, Магнитскийди булар колдоду да. Магнитскийди тиги түрмөдөн каза болгондо, аны колдогон да Магнитскийди.
анда Матраимовду колдогондой болуп атабы бул Америка. Мен ошону түшүнбөй сизге суроо берип атам да. Булар Матраимовду Эмне немесин себептен такташ керек жерде. такташ керек эле да. Булар тактабастан эле кыргызчылык кылып эле америкалыктар кыргызчылыкка байланып кетти да. Кээ бир биздин авторитеттер бар да, Крим дүйнөнүн авторитети бар. Белгилүү эле кишилер, алар ошо спискке кирген. Наркобарон сыяктуу, анан криминальный жанагы король сыяктуу ошо кирген да. А Матраимов наркобаронго да кирген эмес, криминальный королго да кирген эмес. Муну ошо туура айтасың. Аны такташ керек. Эмне эмне себептен ошентип көрсөтүлгөн. Же булар колдоп көрсөтүлгөн Матраимовду ошондо куугунтукта алынып атканда Матраимов. Же болбосо эметип. Мындай да, Матраимов өзү монстр эмес. Монстр деген түшүнүк бар да, желмогуз деген түшүнүк бар да, антип айта албайбыз. Анан кийин мына учурда бийлик талап койду буга, акчаны төлөп берген, мынча төлөп бербедиби? Төлөп бербедиби? Дагы сураса дагы төлөп берет. Акчасы болсо дагы төлөп берет. Ошентип эметет, өзүнүн эмесин компенсация кылат да. Анан кийин бул жерде кандай мындай адамдарды пайдаланыш керек дейм да. Эмнесин акчасынбы же башынбы? Билген ал тиги өзүнүн жөндөмүнө жараша ошондой жерге алып барыш керек эле. Балким таможня эмес, таможня иштеп туруп жанагындай эме болуп калбадыбы, эми шлейф болуп калды да, мындай артынан жанагындай эме болуп калды да. Балким аны алып барып туруп бир Баткен районунун акимине коюш керекпи, жанагы эң жанагы проблемный жерлердеги ошол жерге алып барып же иштетип, же ошондой жерлерге иштетип көрүш керек да адамдын эмеси. Жаш да дагы, жашы боюнча. Иши кылып ойлонуш керек. Мындай адамдын тагдыры боюнча, мындай адамдарды пайдалануу боюнча, мына Акылбек Жапаров деле пайдаланып атпайбы азыр бийлик президент, туурабы? Себеби Акылбек Жапаров ошол иштин баарын ине чейин билет. Абдан грамотный экономист, баарын билет. Ооба, Акаевден бери келатат, бирок ошону башкаларга караганда жакшы билет да, мына азыр билгени үчүн ишке ашырып атат. Ооба, ал исполнитель. Мен бир кезде подсобник деген сөздү болдум ошо. Подсобник деген бул исполнитель, бул бийликте турган ажоого көмөктөш кылып мындай подсобник болот. Ошо немесин аткарат. Азыркы бийликти талабын аткарып атат. Эртең башка бийлик берсе, ошо эртең башка бийликтин талабын аткарган киши да. Бирок ошону использовать этиш керек да. Анан жөн эле жок, бул жарабайт дегенде анан кимди алып барыш керек ал жерде? Жанагы демагогдорду алып барыш керекпи? Алар азыр кыйкырып атпайбы демагогдор? Улутташтырыш керек деп атат. Кыйкырып атат, улутташтырсак биз бүттү соодабыз бүтөт, биз утурабыз соттон. Нью-Йорктогу сотко беришти булар. Буларга ушу керек. Улутташтыруу боюнча фактыны сотко беришет. Улутташтырып салды. Бизге национализация деген бул башка түшүнүк. Буну бир өзүнчө передача кылып түшүндүрүп берейин. Национализация, улутташтыруу деген эмне, кимге тиешелүү? Бул центр өкмөттөргө тиешеси жок эч кандай национализация деген, улутташтыруу. Что значит улутташтыруу? Булар центрдин менчиги болуп калды беле, өткөрүп бердик белек буларга. Эмне кылды керек? Андай болгон эмес да. Канаданын эмес, инвестору да. Ошон үчүн бул жерде так эмес керек, улутташтыруу кереги жок. Азыркы учурда жанагы экология боюнча соттун чечими керек. Чыгардыкпы биз? Экинчи шаардык, үчүнчү Верховный соттун чечими чыккандан кийин анан ошол чечимдер Нью-Йорктон каралсын. Эгерде улутташтыруу боюнча факт болбосо алар карабайт анда ошол чечимди карайт. Ошол экология боюнча эмени карайт. Экология боюнча Америка чындыктан тайышы мүмкүнбү? Экология боюнча Америка чындыктан тая албайт. Мен мисалы келтирип берейин. Американын ичиндеги индейстер бар. Ошо индейстер резервация деп коет. Ошо бир чоң индейстердин резервациясында учурунда ушундай экология зыян тийиптир. Ошол жерде гендерди казган бир фирма, жергиликтүү Американын фирмасы, мамлекеттин фирмасы. Казып атып анан зыян келтирип, балдар өлө баштаптыр. Элдер кырыла баштаптыр жанагындай. Суу уланыптыр, эмелер, ал жөнүндө фильмде татылган. Анан кийин сотко берет алар, резервациянын немеси жетекчиси сотко берет. Сотко бергенде экология боюнча сотко берет да. Катастрофа кылып салыш деп сотко бергенде утуп алат. Миллиард деген сомду Американын өкмөтүнөн утуп алган. Ошол жанагы иштетип аткан, генди иштетип аткан фирма жабылып, разорение болгон. Акча төлөнүп берген. Бизде да ошондой болуп атат. Бизде Кудай ыргандай эме болуп атпайбы? Биздин жалаңыны Кыргызстанга тийбейт, бул Өзбекстанга да тиет, Тажикстанга баарына тиет, бүт Борбор Азияга тиет. Жалакасы Борбор Азияга тиет. Мына айтып атат, кече телеканалдан 12-жылы сүйлөгөн сөзүн, Жапаровдун сөзү учурунда ошого баарына тыюу салып койгон. Элге жеткирген эмес аны барты. Мына азыр толук жеткирип, ошо 30 мүнөт, жарым сааттан ашык убакыт айтты. Ошондо айтып атпайбы, ошо экология боюнча кандай текшерилген, эмне болгон, кандай эмеси зыяны тийип атат. Ошо боюнча иштеш керек. Ошо боюнча утабыз. 100% утабыз бул боюнча. Кубан мырза, бул комтер боюнча сиз менен Кудай буйрса кайрадан маек курабыз деген улутташтыруу боюнча
маселе козгойбуз. Мындай кылалык, жума сайын мен келип туруп силерге ошо кумтор боюнча айтып берейин. Бул бир 30 мүнөт, 20 мүнөттө бүтпөйт. Муну бир серия кылыш керек. Мындай айына бир жолу айта турган. Анан кийин дагы маселелер бар. Мисалы маселе рейтингте бар. Мамлекет рейтинг алсак, биз рейтинг, баары тең рейтинг алган. 4 агентство бар дүйнөлүк рейтинг берүү боюнча. Эми чоң мамлекеттердин өзүнчө агентство. Америка, Россия, Индия, Китай. Андан кийин биз жанагы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Белоруссия кирген мамлекеттердин рейтинг ала турган фирмасы бар да, агентствосу ошол киришиптир, ошол жердин ордуна. Ушуга чейин биз ала элекпиз. Эмне себептен алган жокпуз? Ошол центрга кереги жок болчу бул. Контроль болуп калат, көзөмөл болуп калат, дүйнөнүн астында көзөмөл болуп калат. Ой, Кудай ырган. 21-кылымда Кыргызстан ушундай Африканын модели менен алтынды казып атыптыр. Уже эме деген акмакчылык деп ошолор айтмак. Биз ошону жашырып жүрдүк. Биздин президентке кереги жок болчу. Президент ошону жашырыш керек. Орус тилинде жакшы сөз бар. Хорошо ловить рыбу в мутной воде. Балчык суунун ичинен балыкты, алтын балыкты оңой кармайсың деген сөз да. Ошондой болмок. Анан кийин рейтинг деген бар. Анан рейтингден дагы жогору эмеси бар. Дагы бир жогорку тепкичтеги түшүнүк бар, иш бар. Бул возврат деп атабыз. Мына акчаны кайтарыш керек. Тияка кеткен, бияка кеткен, Акаевдин учурунда кеткен, мына Дырылдаев азыр жазып атат. 90-жылы болгон биринчи комиссия болгондо алтын боюнча комиссия мүчө болчу Дырылдаев. Усубалиев председатель болчу. 2000 тонна боюнча маселе коз. 2000 тонна Москвадагы биздин алтыныбыз, макмалдан казылган алтыныбыз Москванын банкында сакталып турган Советтер Союзунун ал ыдырагандан кийин ар бир мамлекет өзүнүн немесин чыгарып кеткен. Украина алып кетти, Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан өзүнүн алып барып туруп, өзүнүн банкына салды. Биз эле Кыргызстан салган жокпуз. Кайда кеткен ошол 2000 тонна алтынды? Айтып атпай, граммдан чейин билебиз кайда кеткен. Биздин банкка түшкөн жок ал акча. Ушунга чейин билбейбиз кайда кеткенин. Териштеш керек. Анан кийин ал депутат комиссиясын ооз бастырып кылды, анан кызыктырды, тигини ошол жоолуп кеткен алтындар табылышы мүмкүнбү? Конечно, табылат. Документтер бар да. Иштеш керек да аны. Ошон үчүн эмне үчүн айтып атам? Дүйнөдө международный финансовый группа бар, топ бар, финансылык топ. Так ушундай фактыларды изилдеп, акчаларды кайтарып берген группа. Эл аралык группа. Анын офиси, штаб-квартирасы Лондондо жайгашкан. Бизге кайрылган бул. Отунбаевдин учурунда, Атамбаевдин учурунда мен аркылуу кат жиберген булар. Мен катты алып берген. Без предоплаты иштеп берет деп атат булар. Миллиард деген сомду кайтарып беребиз, ошонун ичинен 1% төлөйт гонорар. Макул болбой койду. Анда Кыргызстан мен ошону түшүндүрүп берем. Атайын бир передача ошону бүт ийне жийине чейин деталь түрдө түшүндүрүп берем. Эмне үчүн бизге ошол керек? Ошо менен биз договор түзсөк 1,5 жылдын ичинде, бул максимальный 1 жыл, 1,5 жыл. Ошондо биздин акчабыздын баарын ким чыгарып кеткен, кайсы президенттин учурунда кандай кеткен, где офшорный зона, швейцарский мал, ошол акчанын баары тең топтолуп туруп анан кийин келет. Мына Гүлнара Каримованын акчасын кайтарып атпайбы Өзбекстан? Мирзиёев кайтарып атпайбы? 2 миллиарддан ашык суммага бааланган мүлк кайтарылып атат. Ал финансовый группанын иши. Мындай эмет алып айтат. Ал биздикилер ойлоп атат, тиги Өзбекстандын прокурору барып туруп ошону алып келди. Прокурор менен сүйлөшпөйт ал жерде эч ким. Биздин прокурор эмес, биздин президент барып сураса да сүйлөшпөйт ал жерде. Укугу жок. Демократия деп жүрүп бир кандайдыр бир сазга батып аткан жокпузбу? Ошол башаламаттын артынан. Кайсакка баткан жокпуз? Сазга, мамлекет сазга баткан жокпу? Ай эмнеге биз батат экенбиз? Кыйынчылык болду, баары жакшы болот. Анда Акаев ушул күнгө чейин башкарса батпайт элек. Анда биз укмуш мамлекет болмокпузбу азыр? А жерде мына элестетсек, Акаев ушул күнгө чейин президент болсун дейли. 30 жылдан бери. Акаев 15 жылда кетпейли, мына хорошо Бакиев андан кийин болсун дейли. Түбөлүк же Атамбаев 6 жыл эмес, мына 60 жыл болсун дейли. Ошондо демократия болобу бизде. Демократиянын биз багыттарын демократия деген мен жакында бир китеп жаздым. Культ личности 10 жылдыктын ичинде, 10 жылдын ичинде культ личности 6 жыл Атамбаевдики, анан кийин 3 жыл Жээнбековдики. Эми ошону азыр толуктап туруп экинчи эмесин даярдап атам. Анда ошону 10 жыл толук алынат да, 11-жылдан 21-жылга чейин уже 1, 2, 3 президенттин, ошондо 3, 4, 5 президент болду, азыркы президент. Мына культ личности деген президентке жеке сыйынуу деген түшүнүк да, тартип, ошондой тартип. Мейли 3 жыл башкарабы, 5 жыл башкарабы, ошонун ичинде мына Атамбаев 6 жыл башкарды, 6 жыл сыйынып отурду дагы. Тиги Атамбаевга. Эмне гана кылган жок, эмне гана кылган жок. Кандай гана кимди гана отурускан жок. Садыр Жапаров эмнеди кылмыш үчүн отуруштурбу? Каптагаевди тиги баранта калды деп отурусуп койду.
көмтөргө комиссия түзгөн момундай том жазылган. Менде турат ошол том, анан передача кылганда мен айтып берем ошонун детальдарын айтып берем. Ошон үчүн тургузду. Талгарбеков демде кылмышкер деп атабы, уголовный эмеби бул, криминалбы Талгарбеков? Бекболот Талгарбеков отурбадыбы? Отурду. Мына чыгардыбы азыр эми чыгарды. Эмнеге отурду булар? Эмне үчүн буларды коомдук алган? Мына культ личность деген ушул. Жеке сүйүнүк. Ляпай таксир деп эметип калат бизде. Бизде демократия деген менен ошол сөз аткарылып атабы? Мына кулчулук сезим деген мына. Президентибиз айтты бул коргошун боюнча, Искусский корень боюнча. Мындай жөн эле билген айтса, министр ошону карма, доктор наук министр, доктор наук министр наукпу же билбейм ал, же шарлатанбы билбейм аны. Доктор наук мындайды айтпаш керек эле да. Италиядан бир доктор бар, ошондайды айтып атат. Бул дароогун алып туруп биз эметебиз дейт. Анан кийин мына жакында көрүп атабыз, өзү прививка алып атат. А эмнеге прививка алат анда? Коргошунду ичип отура бербейт беленде, дарыланып. Эмнеге прививка алат? Президенттин жубайын көрсөттү, прививка алып атат. Айым үчүн анда алып прививка алат. Коргошунду ичип туруп да эмете бербейби, сактай бербейби өзүн. Анан тиги айтып атат министр, тиги Путинге барып ошону айтыптыр. Путинге барып айткандай бул эмне кандайча айтат президент? Ошондойду кантип айтсын Путинге? Анан кийин пресс-служба айтты, жок андай болгон эмес деп тырышып отурат. Депутат корпус буга каршылык көрсөтүп жумуштан кызматтан алгыла деди. Мына муну негедир албай отурушат мындай министрди. Бул министр ушу биздин ушундай министрлер бизди артка жылдырып, мондай бизге гөө шылып атпайбы? Гөө мындай грязный эмени шылып атпайбы биздин имиджибизге, биздин тарыхыбызга ушундай доо кетирип атпайбы? Эл күлүп атат мындай эмелерде. Баягы учурунда биздин бир министри мумияны алып барып туруп тияктан чыгарып, музейден чыгарып туруп көм салды Баткенге. Аны 6000 атайын казып, даназалап, бүжүнүгө дарыдап, вот находка нашлась в Центральной Азии, Кыргызстане деген Барузин деген археолог чыгарганда. Ошону алып барып туруп көм салды. Анан мактанып атат. Туура иш кылдым деп. Кудайга жаккан иш кылдым дейт. Эмне Кудайда Куранда ушинтип жазылды беле, мумияны көм салгыла деп. Акмакчылыктын эмеси да бул. Министрге келген кызык адамдардын акмакчылыгы ушундай да көрүнөт. А мумиянда ошо сиз өзү кыргызчылыкка ишенесизби, Кудайдага? Дингеби? Причем десе антип ишенебиз. Ошол булар ошондой маалыматтар тарап кетпеби эле? Дүйнөлүк экспонат, тарыхый экспонат. Тарыхый экспонат дүйнөлүк музейде сакталат. Келиңиз бул тууралуу башка күнү маек кылалы, анткени бул өтө кызыктуу тема. Өзүнчө тема кылалы. Өзүнчө тема. Анан кийин мен түш көрүп турмун. Анан кийин мында аян болуп турмага. Анан кийин бир көз ачык келип айтыптыр. Бул өзүнчө өтө кызыктуу тема. Жээнбеков Шайланардын астында болгон окуяда. Бул да жана культический эме болуп атат. Кокуй. Муну эметпесек, Жээнбеков өзү динге ишенген адам да, 5 бал намаз окуган адам. Муну эметпесе, жоготпосок анда жолу болбой калат. Мына көм салды, жолу болдубу? Эмне болду? Логика деген бар да. Мен логикага ишенем. Логикага, анан илимге ишенем. Бен Ладен деген чыкты, 29. 29 эле болду да дүйнөнүн үчүн. Террористтин баарын баштаган Бен Ладен. Ошо Бен Ладен тирүү кезинде ошого айткан, ал дагы исламдын желегин көтөрүп, исламга динине эметип туруп, таянып туруп жасаганда иштерди. Аллах деп жасаган. Ошого каршы биринчи гүлен сөз айткан Бен Ладен: "Гай, сен мусулман эмессиң, сен кылмышкерсиң. Ты не мусульманин, а ты преступник" деп айткан. Ошондой адамды биз анан мына азыр дагы айтарым, мына Орхон Инанды жөнүндө мына эме тиги ошону окуган, мындан окуган, буга жакын фанаттар бар, чогултуруп $1 миллион чогултуп алды азыр. Биз ушуну ал каражатка кайгырдык. Биз ушуну буру кишини тапкан следовательдерге берелик дейт. Кимге ушу ишин табат? Бизге таап туруп алып келип берсе, ошого биз гонорар берелик деп атат да, ошондой атат. Дагы чогулуп атат акча. Тапкан мына бу жерде белги болуп атпайбы? Бул сапатты бүткөндөр медреседе окубайт. Булар жанагы исламдын университеттерине кирбейт. Булар дүйнөнүн эмесине кирип туруп, чоң менеджер болуп, байдын топторуна кирип туруп, жанагындай состоятельный кишилер болуп туруп, ошол чогултуп атат акчаны. Байкашыма караганда сиз Гүлен тарапташ окшойсуз. Таанысызбы жеке? Мен Гүлен тараптамын да. Мен ачык эле айтайын. Мен Жеке таанысызбы? Мен Гүлен жөнүндө китеп жазгам. 1, 2, 3 издание чыгып атат мына. Жеке таанысызбы? Жок, жеке тааныбайм мен аны. Китеп чыгардым дедиңиз, каржы булагы кайдан болду? Каржы булагы болсо бул эме болду. Биринчи каржы булагы өзүмдөн болду. Экинчи каржы булагы ушунда окуган мектептердин мугалимдерине керек болду. Биз эметелик деди. Алар ошо типографиянын эмесин төлөп беришти. Экинчи чыгарды. Мына үчүнчүсүн дагы ошондой өзлөрү чыгарып атат. Мен уже бул жерде өз миссиямды аткаргандай болдум. А бул типография төрөптө чыгарышат. Кааласа эртең да чыгара беришет. Уже 1000 тираж менен 2000 тираж менен чыгарып атышат да. Кыргызстандыктардын тили менен айтканда гүленчилерден экенсиз да?
Күренчилерден. А мен эрдеганчыларданмын. Эрдеганчылардан ба? Ну, аны тарих өзі көрсөтсүн. Тарих өзі көрсөтсүн. Кимдики туура экенин, кимдики туура мындай Албетте тарих пикир да. Пикир алмашуу болот, пикир кагылышуу болот, пикир алышуу болот, ошондой болот да. Туура айтасыз. Бирок мен фактыларды айттым. Кубан мырза, биздин студияга кош келиптирсиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү журналист, публицист Кубан Мамбеталиев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.